Дарыгерлердин кайдыгерлигиненби же Кудайдын берген сыноосу, айтор чуркап жүргөн кичинекей Бекжандын өмүрү дем алдыруучу аппаратка байланып турат. Азыркы учурда аппараттын иштөө мүнөтү бүткөндүгүнө байланыштуу жаңысын сатып алууга туура келет. Эгер ал токтосо, Бекжандын да өмүрү токтойт. Ата-энеси кайсы күнү, кайсы убакытта өчүп калат деп коркуу менен жашап, боорукер инсандарга үмүт артып жардам сурайт. Азыркы учурда Бекжан канча жашта? Азыр 4 жаш 6 ай, 4 жаш 6 ай болуп калды. Кандай болуп ооруп калды, ошол боюнча кененирээк айтып берсеңиз. 1 жаш 9 айында ооруган, как раз июндун 25-inde ооруган. 1 жаш 9 ай болчу. Ооруганга чейин жашынакай басып, чуркап, сүйлөп эле жүрчү. Кадимкидей балдарга окшоп эле. Аны ош каякта оору жабышты билбейм, тиштери чыгып аткан. Тиши чыгып атканда эле ошо грипп болуп ооруду. Андан мурун оорунун алдында 1 ай мурун тоже ооруганбыз грипп болуп. Бирок жакшы болуп кеткен да. Анан кайта ошо 1 айдан кийин ооруду грипп болуп. Бирок аябай деле монтип осложнение берип, момда эме болгон жок да, обычный эле температура. Тиштерин эметип мен ойлодум, эми тиштери чыгып ошого температура берип атабы деп ойлодум. Анан кой эми алып барып көргөн, 3-чү детскийге алып бардым. 3-чү детскийге алып барсам, алар ачып эле тамагын, оозун ачып, ошо тамагын көрбөйт да, тамагы кызарып калыптыр. Инфекционный баргыла, биз эме вирусный инфекция деп айтты да. Анан баланы алып алып инфекционный бардым. Ал жерден 3-чү детскийден свеча салып беришти жан башына. Анан инфекционныйга барсак, аяк очередь экен. Как раз ошо биз барганда кор жүрүп аткан экен да. Анан очередти күтүп кирдик, врачка приемныйга кирип эметсек, балаңар нормальный эле, эми жатам десеңер, пожалуйста, бирок место жок, кальдорго жаткыла деп ошентти да. Кальдорго жатып калгансыңар ошол учурда? Анан мен кальдорго жатпайм, дары жазып бергиле деп үйгө кеткем. Анан үйгө кетип, кечинде температура болду, кайра эле. Температура болгондо анан айла жок, ошо инфекционныйга алып келдик да, кайтачы. Уже 38,5 болуп баштады да, дары берсем да түшпөй койду. Анан коркуп ошо кайра инфекционныйга алып келдим. Алып келгенде эле бизди кальдорго жаткызышты. 8-ci отделенияга жаткызышты. 8-ci отделенияда кальдордо жаттык биз. Кальдорго жатканда эле ошо колдоруна капельница коюп, веналарын алып кетип эле, венасын бияка эме жанагында эме салышып, брануля жана эме коюшуп, анан ошо менен эле капельницаны коюп беришти. Эртең менен где-то бир 11-лерде уже түшкө жакындап калганда эки буту иштебей баштады да. Эки буту иштебей баштады. Могу жерден баштап эле уже бутуна тургузуп минтип тургузайын десем эле уже монтип эле уже эметип калды да. Негизи ага чейин басып калган да, чуркап жүрчү, басып эле чуркап жүрчү. Анан эле мен өзүм чуркап эле баланы жаткыза коюп эле чуркап врачка бардым. Врачка барсам, врач кетип калыптыр. Анан дежурный врачтарларды чакыргылачы деп, дежурный врачтар чакырып келип айттым, ушундай буту баспай калды го десем эле. Врачты чакырып келишти, врач келип эле баспаса басат. Температурадан кээ бир балдар ушинтип калат деп ошентти. Баспай калат деппи? Кээ бир ошентип баягы. Мен баланын эмеси болуп калганда мен ошондой түшүндүрүп берип койдум. Мен аны даже эметкен жокмун. Анан биринчи жолу көрүшүм. Мен деле 3 баланын энесимин, 3-чү балам. Бул антип температурадан бала баспай калган мен биринчи жолу көрүшүм да. Мен жолдошумду чакырттым. Жолдошум келип буга тамак алып кел, тамакты ичти. Жашынакай температурасы бирок түшкөн. Анан врачка кирип, жолдошум кирип айтты да, баламдын 2 бут иштебей калыптыр деп ошентсе. Эчтеке болбойт бул деген энтеровирусный инфекция деп айтты. Энтеровирусный инфекция деп койду, муну басат. Коркпогула деп койду. Мен акылдуу эле жүрдүм, көтөрүп жүрдүм, баламды көтөрүп жүрдүм. Уже кечке ал, анан уже оңчук ойноп отурган. Уже кечке ал, анан оңчук ойноп отур эле, анан минтип эле отуруп калдым. Минтип эле колунан кармасам, уже 2 колу иштебей калды. Иштебей калды. Анан мен уже калчылдаган боюнча эле уже чуркап ошонбан, уже билбейм да, андан ары уже чуркап врачтар чакырдык, врачтар келип эле уже баланы реанимацияга алып кирип кетишти. Балам
бакырып эмчек эмчү, бирок эмчек эме аткан. Бакырып өкүрүп эле баланы алып кирип кетишти. Мен эчте калдым, бул реанимацияга кирип кетти. Ошо мен баламды 2 күнгө 2 сутка көргөн жокмун. Сизге көрсөтпөй коюшту? Вообще көрсөтпөй коюшту. Мен баланын ыйлап атканын угаттым. Ошо реанимациянын эшигинин түбүндө гана отурдум. Баланын бакырып атканын угаттым. Бир маалда уже бала ыйлабай калды да, вообще ыйлабай калды. Бир сутка ыйлап чыкты, таң аткыча. Кечкисин эшикти жаап салышат экен. Түнкү саат 2-ге чейин отурдум, 2ден чыгарып салышты эшикке чыккыла деп. Ошо мен таң аткыча эшикте отурдум. Эртеси күнү кайра барып кирдим, врачка жолуктук. Врачка жолуксак айтты, балаңар тяжелый деди. Балаңар подозрение менингит деп айтты да. Анан подозрение менингит, жүлүнөн салыш керек. Ошо жүлүнгө салгандан кийин билинет деп ошентти да. Албайсыңар деп мен отказ бердим. Болбой коюшту врачтар. Анан ал башка жолу менен билинеби, менингит эмес экен десек, ошо томографиядан билинет деп айтышты. Биз томографияга алып барып тарттырдык. Томографиядан алып барып тарттырып келдик. Тарттырып келгенде баламды ошондо мен биринчи колума алдым да, реанимациядан алып чыгып беришти ороп. 2 кол 2 бут иштебей калыптыр, бирок сүйлөп аткан да. Сүйлөп анан аябай ачка экен, аны эмистим. Аябай эмип, курсак ачып эмип, анан ошо мен томографияга тартышты. Келатып дагы сүйлөшүп келдик экөөбүз, бирок колу буту иштебей эле болчу. Анан эле алып кирип кетишти. Анан томографиядан таптаза деп чыкты снимагыч. Эч кандай менингит жок деп. Анан ошону айттык, жүлүндөн албагыла сууну десек, болбой эле алышты да. Анан жүлүндөн сууну алгандан кийин силердики эч кандай вирус жок экен, неврологический болуп калыптыр, жалга баргыла деп бизди жалга. Кайра башка жака жиберип салды. Жалга. Элестетсеңер, уже 3 сутка реанимат, 3 сутка бизди кармап, жөн эле багы дарыларды сайып эме кылышты да. Баланы диагноз кое албай туура эмес дарыларды. Анан жүлүндөн суу алып туруп, анан таптакыр бул уже сүйлөбөй калды. Жүлүндөн суу алгандан кийин уже такыр сүйлөмөк турмак, без сознания уже жатып калды да. Анан срочный жалга баргыла, убактыңар аз деди. Баланы алып кетели десек, скорийлары, ишенсеңер, биз срочно деп коюшуп, скорийлары кечинде келди да. Анан биз платный скорый чакырып алып кетели десек, баланы бербей койду. Анан жолдошум ошондон ызычуу салып, силер кандай бербейсиңер, баланын убактысы аз, срочный деп атасыңар да, анан алып кетели десек, скорый жок дейсиңер. Десек, баланы бербей, эмнегедир ошо баланы 6 саат кармашты эмени, реанимациянын ичинде. Бирок өздөрү айтты да, балаңар тяжелый, эртерээк кыймылдабасаңар болбойт деп коюп, баланы өздөрү 6 саат кармап туруп алышты. Инфекционный больницанын реанимациясынын заведующийи. Нурдин деген киши да. Мен анын атын билем, бирок фамилиясын билбейм. Ошентип бизди баланын кечинде биз жалгап келдик. Баланы алып келип эле, баланы тоже реанимацияга алып кирип кетишти. Ошо менен балам эртеси күнү комага түшүп калды. Эртеси күнү эле? Эртеси күнү комага түшүп калды. Комада канча ай жатты? Комада 7 ай жатты. 7 ай. Андан кийин аракеттериңер кандай болду? 7 ай жатты. 7 айдын ичинде көрбөгөн азаптын баарын көрдүк да. Бул аппарат менен качадан бери мындай? Бир күндө ошо айтышты, аяктан айтышты. Ушу гиена баре деп диагноз коюшту да, ушундай гиена баре, муну эртерээк алып келсеңер, буту отказ бергенде эле, буту кыймылдабай калганда эле алып келсеңер, баланын колдору, эме башы, мээси аман калмак деп ошентип айтышты да. Анан Актагам деген уколду алып келгиле деди. Ал Актагам бир флакону 6800 сомдон болчу. Ошону бир күндө 4 штуктан сайышты да. Бир күндө 20 000ден алып берип аттык. Бул азыркы учурда аппаратты да алмаштырыш керек экен да. Ошол боюнча аппаратыбыз дагы эскилиги жетти. Биз муну негизи бушный алганбыз да. Тоже кайсыл жактан алдыңар эле? Биз муну деген Архангельский деген Москвадан арда, Москвадан да бир алыс бир шаар экен. Ошол жактан алдырганбыз. Муну дагы ошо башында ошо аппаратка жардам сурап, леченияга биринчи эметкенбиз. Анан леченияны кабыл албай коюп, бизди врачтар Москвага леченияга алып бармакпыз. Анан бала дем ала албаган үчүн бизди кабыл албай койду да. Полетту көтөрө албайт депчи.
Анан лучше аппарат алгыла деди врачтарчы, бизге совет кылды, аппарат алып чыгарып кетсеңер болот балаңарды деп. Анан ошо аппаратка аракет кылып, анан ушуну алдык. Алып анан 7,5 ай, 8 айдан кийин биз үйгө чыгарып кеттик баланы. Ошондо 2 жылдан бери ушул аппарат менен 3 жыл болду. 3 жылдан бери. 3 жылдан бери. Анан бул аппараттын түтүкчөлөрүн дагы алмаштырып туруш керек экен да? Алмаштырып турасың, баары бул түз эле өпкөгө кетет да, инфекция кирбеш үчүн монун баары бүт одноразовый. Бүт алмаштырып турасың, фильтр. Кайсыл жактан алдырасыздар ушулар? Москвадан келет. Биздин мамлекетте жок экенби? Биздин мамлекетте бар булар. Бербейт, бар, вообще бербейт. Биз фильтр жагынан жардам сураганбыз. Хотя бы ошо фильтр, аппараттын фильтрлерин ошо Минздравга чейин кат жазып, кайрылып, мен ушу жазган каттарым ответтери бере албайбыз деп келген ответтердин кагаздары бар. Отказ кылып коюшкан да, бербейбиз деп. Ошо фильтр жагынан хотя бы ошо аппарат беришпесе дагы фильтр жардам кылгачы деп сурасам, бербей коюшту да. Айыктыруу жолдору бар экенби? Айыктыруу жолдору эми ошо Испанияда Невис деген шаарда ошо клиника, Невис деген клиника бар, ошондой бар экен, неврологический. Азыр эми биздин баланын мээсин күйгүзүп салган да врачтарчы, дары менен күйүп калганда бул күчтүү уколдорду алды. Анан 120 миң евро дейт да аяктачы. Мээни ошо иштетишет экен да, анан андай акчаны билбейм, анан еще бирок аякта гарантия жок да. Аякка жетиш үчүн бала көтөрө алабы, полет ошол да вопрос экен да. Алабы, биринчиден аппарат менен. Бизди көп жер аппарат менен албай койду, чын айтсам. Турцияга реабилитацияга деп жазып, врачтын баарына жөнөттүм. Отказ келип атат, албайбыз деп. Ушу выход үйдөн эле карап атам азыр. Колуман келишинче 3 жылдан бери карап келдим. Түтүкчөлөрдү да өзүңүз алмаштырасыз? Бүт өзүм. Мо ушулай зонттун дагы үйрөнүп алгам, буларды үйрөтүп чыгарышкан реанимацияданчы. Анан ушуларды да өзүм салам. Бул менен тамактанат да, тамак ичет. Бул жерин тазалап турам өзүм. Трубка бар бул жерде. Трубкасын да тазалап турабыз. Которуш керек муну дагы. Врачтын көзөмөлүндөбү? Врачтар чын айтсам бизди бир да врач карабайт. Келбейт Биз билбейм, биз негизи жалга барсак, өткөндө ооруп калды, жалга алып барсак, силер бизге карабайсыңар деп кабыл албай койду. Өзүбүз кой ташта болобуз, кой ташта турабыз. Кой таштагы врачтар тоже ооруп калды, келип эмне болду, кандай, эмне болуп атат деп караган жок. Ал жактан да кабыл албай койду. Кабыл албайт, эч жак кабыл албайт. Анан колдорунда да мындай нерселер бар экен да. Элементарный скорый чакырып, укол сайдырайын деп чакыртсаң дагы, скорыйдагылардын түшүнүп атам, алардын да жумушу, бирок алар скорыйдагылар да айтат, биздин жумушубуз эмес, үйгө келип биз укол сайбайбыз деп айтат. Анан айла жок, өзүм баарын үйрөндүм да. Кимге жалдырайм, мен жалдырап жүрүп бүттүк го уже 3 жылдан бери. Тамакты кантип ичет? Тамакты ошо зонт, суюктукта биз смесь ичебиз, толук болуп турбайбы? Ошо гормональный смесь да, ошондой ичебиз. Баланын бесин кармап турат. Суюк шорпо основной. Бульон ушуларды берип, оозунан кичине дагы унутуп калбасын деп йогурт, банан жейт, баары эле жейт. Ошол. Анан бул түтүкчөлөрдү канча сомдон сатып аласыздар? Буларды расходник деп коебуз. Расходниктерди бир алдырганда упаковка менен алдырабыз. Бир алдырганда фильтрди 100 кылып алдырабыз. Ар бир фильтрди эсептегиле 100 рубльдан. Биз бир алдырганда 100 штуктан алдырабыз. Шлангилерин деле бир алдырганда хотя бы 10-дан 20дан алдырабыз. Расходник эле бир айга жакшы эле акча кетип калат, 70-80 миңдей кетип калат. Мындан сырткары тамактагы жок. Башынан айтырмын. Мындан сырткары дары дагы ичет, Дарыларды ичебиз. Жата берген балага кыймыл аракет жок да, мындачы полный паралич болуп калган. Анын боору да чоңоюп кеткен. Бооруна карата ошо дары беребиз, гептрал деп. Ал да кымбат турат, ошондой беребиз. Тамагы кээде сиңбей калат. Ошо
тамак сиңире турган дарыларды ичет. Андан башка эмне? Андан башка дары деле көп бербейм, аракет кылам бербегенге. Витаминдерди берем основной, анан ошо главный, ошо бу эмелер берем, фрукту берем. Дары көп бербейм да. Дары жазып берет эми невропатологдор, анан аларды беребиз. Анан желательно бербегенге аракет кылам да, ошо и так эле канча дарыны алып, уже мунун боору болбой калды да уже. Анан бул колдору жөнүндө айтып берсеңиз. Колдорун ошо бул Турциядан заказ бергенбиз. Турцияда врачтар келип ушу карты артест деп коет экен го, ошолар жазаттырганбыз. Ошо түрктөр келип жасашкан. Биягында дагы бар. Ансын да кийгизебиз. Азыр мо буту сынганга кийгизе албай атам. Буту эмне болуп сынып калды? Ошо эки буту мынакей бул жерден мо кашка жилик деп коет экен го. Эң чоң жилик экен. Мынакей бул эки жерден сынып кетти. Эки буту тең сынган. Эки бутудан сынып кетти да. Мо массаждан атайын сындырып алды, билбейм. Атайын деп айта албайм да, атайын кантип сындырмак эле, баягы кокустуктан болуп калды го. Ага да бир сыйра нерв болуп, ишылса аябай эле болдук да, 1 ай болду мына гипсте жатканына. Азыр Кудайга шүгүр кичине жакшы болуп келатат. Сүйлөбөйт э? Жок, сүйлөбөйт. Бирок кичинеден өзүнө келип мындай таанып, башында айтышкан, көзү көрбөйт, кулагы укпайт, жута албайт деп. Анан ошентип чыгарып беришкен да. Анан Кудайга шүгүр оозунан ичет, суу да ичет, оозунан беребиз. Үйрөтүп атам да эми жаңыдан. Мындан да чыгарганга аракет кылам. Көзү көрөт, окулисттер чакырып көрүп эме текшертсек көзү көрөт деп айтты. Кулагын текшертип, жакында эле текшерттим. Кулагы 100% угат деди. Анткени мен сүйлөгөндө бул кадимкидей эмитип эметет. Баарын түшүнөт. Бүт баарын түшүнөт балам. Баарын түшүнөт. Только ошо тура албай атат да. Түндө кандай уктайт? Жакшы уктайт, түндө жакшы уктайт. Башында уйкусу жакшы болбой аткан, азыр жакшы. Эмне үчүн бул аппарат менен дем алып атат? Аппаратка түшүп калган себеби ошо эми биз көзүбүз менен көрмөйүнчө эчтеке деп айта албайм да. Мен реанимацияда жатты, баланы ашып кетсе 5 мүнөткө кирип чыкчумун да. Баланы көрүп эле чыкчумун. Ошондо аябай ысыкта оорудук биз жайында. Анан реанимацияда баланы эч качан кийимчен жаткызбайт экен да. Жылаңач деп коет экен, полный. Анан только ичин эле жаап коюшат экен. Ошондо ошо мен менен балам билем, мындай кондиционер, ушундай кровать турган, мындай кондиционердин маңдайында жаткан да. Мен ошондон эле эметем да, ошо кондиционерден бала уруп койду да. Мен кирип чыккан сайын ошо айтып атып жаман көрүнгөм да. Медсестраларына дагы, врачтарына дагы, пожалуйста, могу кондиционериңерди өчүрүп койгон. Ошо кондиционерден бул өпкөсүнүз катуу суук тийди. Аталиктаз болду да. Аталиктаз деген бул өпкө иштебей калат экен, какырыктуу пневмониядан да аябай жаман нерсе экен ал. Анан ошо аталиктаз болуп калды. Кондиционердин түйүнөн алып, башка жака которткондон кийин улам өзүм кирип ухаживать этип, ошо өпкөсүн бир өпкөсү такыр иштебей калганын дренаж кылгыла деп ошентип атып, уже анан ошентикче болбой уже аппаратка түшүп калды да. Анын үстүнө могу паралич болгондо могу жерде диафрагма деп коет экен. Баланын дем алдыра турган жери болот экен атайын. Ошого да полный отказ берген да, мункуч. Плюс ошол, анан плюс могу кондиционер урган, бир өпкөсү аталиктаз болгон да мунуку. Ошондон аппаратка зависимый болуп калды да. Башында могу аппарат 100% аппарат дем алчу, бул жөн эле баягы жаткан болбосо аппарат мун үчүн дем алчу да, бала үчүн. Азыр 50%. 50% өзү дем алат. 50% аппарат. Аппарат канча турат экен? Аппараттын жаңысы 1 миллион турат. 800 миң, 700 бирдемке миң да. Бушный алсак бир 300-400 миңге деле алабыз да. Если бушныйларын тапсак, жакшы колдонгондорду. Аны кайсыл жактан алдырасыздар? Аны ошо чет мамлекеттерден, Турцияда бар экен, Москвада. Ошолордо бар экен.
азыркы учурда алмаштырыш керек болуп калды. Алмаштырышыбыз керек. Биздики ошо убакыт сааты болот экен, бул да убакыт сааты менен иштейт экен да. Убакыт сааты келип калып, азыр ушу сигнал берип атат. Анын батарейкасын деле негизи алып алмаштырабыз деп атабыз да, негизи бирок батарейкабыз Кудай буйруса батарейкабыз да эметип атат. Анан могу алмаштырып деле, аны алмаштырганда деле бул кайсы маалда аппаратыбыз бузулуп калат деген бизде эме менен коркунуч менен отурабыз да. Ал бир күн болсо бул деген эме да, техникада бир күн болсо бир күнү бузулуп калса мен муну кайка алып барам баламдычы. Ошого бизге запаска обязательно аппарат керек да. Анан бизде бар булар, ооба. Ошону айтып атпадым. Мен суроо берип коеюн. Негизи бул аппарат Кыргызстанда бар экенби? Кыргызстанда бул аппарат бар, ооба. Бизде бар мындай ИВЛ деген аппарат бизде бар толтура. Эмне үчүн ала албай атасыздар? Билбейм, бербей атышат. Неге бербей аткандарын да билбейм. Не положено экен да бизгечи. Эми ушу биздикиндей мен баламдай балдар Кыргызстанда мен оюмча аз да. Ченелүү эле балдар бар, бир 5-6 эле ата эне бар да. Мен билгенден. Ошо бизде атайын ушундай балдар мүмкүнчүлүгү чектелген, буту баспай, монтип аппаратка зависимый балдар Кыргызстанда бир 6 бала бар да. Именно момдай биздикинде аппарат менен жаткан. Ошо балдарга расходниктеринен, хотя бы ушул момдай шлангилеринен, жок дегенде мо фильтринен жардам берип койсо ушу өкмөткө кайрылат элем. Ушу жардам берип коюңуздарчы, ушу суранам сиздерден момдай шлангилерине, ушу фильтрлерине, мо расходниктерине аябай көп кетет бизге. Мына 3 жылдан бери кыйналып атабыз. Жолдошум жалгыз таксовать этет. Кыйын экен. Мен иштеп кетейин десем, баланы деген ухаживать этиш керек. Бала мындай жаткан балдарга бизге только уход керек. Ушу жок дегенде мо расходниктеринен жардам берип коюңуздарчы. Мен аппарат деле сураган жокмун. Сурап деле түңүлдүм да, уже аппарат бербейт экенсиздер, уже көрдүм. Аппарат уже ала албайт экенбиз да, уже Кыргызстандан бербейт экен. Биздей балдарга не положено экен да. Хотя бы ушу шланги, фильтр жагынан камсыз кылып койсоңуздар аябай жакшы болмок. Билбейм эмнеге антип бербей атышат, мен түшүнгөн жокмун да. Ушу келип өз көздөрү менен көрүп да кетишсе жакшы болмок да. Ушундай балдар аз эле да Кыргызстандачы. Билбейм эмнеге кайдыгер карашат мынчалык. Ушу карапайым элден эле жардам сурап келатабыз, ушу жака чейиндечи. Ушу чоңдордон 1 копейк, бир момдай, бир штук, бир эчтек алып көргөн жокпуз чын айтканда. Бүт эле ушу карапайым элим жардам берип келатат. Ушундай балдар аз экен, мындай каралашып коюңуздарчы, суранам мен силерденчи, аябай суранат элем ушу. Колубуздан келген аракетибиздин баарын кылып атабыз. Балаң үчүн кылат экенсиң. Бүт концерт берип атабыз 14-мартта. Концерт кимдер тарабынан уюштурулуп жатат? Концертти деле өзүбүз уюштуруп атабыз. Аны деле мына ушу аппарат хотя бы бушный болсо да алып алалычы деп. Кайсы күнү аппаратым бузулуп калса каяка чуркайын депчи. Элементарный ооруп калса бизди киргизбей атат больницадагылар. Анан аппаратым бузулуп калса реанимацияга, конечно, алып келгиле дейт. Реанимацияга мен жаткыргым келген жок, баламды кайта 4 стенаны тиктетипчи. И так эле жатты 9 ай ошо 4 стенаны тиктеп. Ушу чоңдорго кайрылып суралат элем, ушу аппарат шлангилеринен жардам берип коюңуздарчы, балама кайдыгер карабай. Концерт деле болбогон окат экен, бул билетти деле сатыш кыйын экен. Канча деген нервибиз кетти, канча деген эме элге жаман көрүндүк. Алып койгулачы деп. Бирөө жакшы көрөт, бирөө жаман көрөт дегендейчи. Ушундай окат менен жүрөп жашап атабыз. Билбейм кандай аягына чейин мен күрөшөм деп эле келиптем, балам ушундай акыбалда жатса дагы эмне кылабыз, анан айла жок экен да, башка ата эне деген ушу экен да, чуркап колубуздан келгендин баарын эле кылып атабыз. Канча билет сатылды? Негизи 2700 билет ушундай чыгартканбыз. Жарым мыңдан көбү сатылды. Калада азыр бирке калды да биздечи. Где-то бир 1000 билет үстөй калды.
ортодон биретибизди алып алып деле качып кеткендер болуп атат. Эми аны тааныбаган эле кишилерге бердик да, биз деле эми кайрымдуулук десечи, баягы кайрымдуулуктан эми мындай нерсе, момундай жаткан балдар, еще мындай ооруп аткандардыкын алдабайт го ишенесиң. Ортодон алдап кеткендер да болду. Сатып берем деген да. Ооба, аламизин базардан да ошо бир жума болуп калды. Баланын сүрөтүн тартып алышып, жанагындай колонкаларды коюп алышып, балага акча жыйнап жүргөндөрү да кармалды. Аларга деле качып кетишти да. Коробкага ушундай оокат кылышат экен да. Мен билбейм, мындайды мен биринчи жолу көрүшүм да. Мен баламдын сүрөттөрүн тетиги жеке эле Бишкекте эмес, Ошко дагы коюп алып, аяктан да звонить этишти. Көрүп алышыпчы. Базарларда балаңардын сүрөтүн коюп алып, коробкага акча жыйнап жүрүшөт деп. Эмне кылайын деп колубуздан мен кантип аларга эметем, доказать эте албайт экенсиң. Кармап, качып кетип калышты. Кармадык, кармаган күндө деле аларды мойнуна албайт экен да. Ошо мен кой берип деле жиберишти алардычы уже. Элден кандай жардам болуп атат? Эми элден азыр эл чын айтсам тажап калыптыр. Кандай эми тажаганда деле баягы элди деле уже тажатты окшойт, баягы кайрымдуулук десе эле баарыбыз эле андан башка уже выход жок да. Азыр баары эле сурап атпайбы, элден жардам сурап атат. Көпчүлүк менен эле чогулуп атпайбы акчачы. Ооруганы деле, оорубаганы деле жардам сурай берип баягы эл деле тажап калган окшойт да. Эми менин оюмда эми азыр аябай чын айтканда көбөйүп кетти ооругандарчы. Биздин сүрөтүбүздү далай эле чыгарып, далай эле киши калп алдагандар болгон. Ансас келгенс түрмөдө жаткандар дагы нервиңди коротот, звонить этип алып. Аны билбейсиң да, биз звонить этип атсаң, акча салам деп алдагандар болот ортодон. Тей кишини кандай деп айтсам, мындай Кантип алданып калдыңыздар эле? Ал түрмөдө отургандар дагы бизди ошо 3 жыл мурун аппаратка деп акча чогултканда да түрмөдө жатып алып, ошо звонить этип, биз аны билбейбиз да түрмөдө экенин. Эже азыр мен акчага отурам, крупный акчага отурам дегенде сүйүнсөм, карточкаңызды жөнөтүңүз деди. Анан карточкамды жөнөткөм, карточканын аркы бетинде тартыңыз. Билбейм да, мен андайды өмүрүмдө башыма мындай нерсе келбесе, биринчи жолу ушундайга кабылып атсак, аны тартып жибергенбиз. Дагы Кудай сактады, ошо карточкабызды жаңы эле алып, картадан акча аз эле сумма бар болчу да аяктачы. Ошону чечип алышты да. Канча сумма бар эле? Аякта бир 15 миңдей бар болчу. Андан тышкары тоже бир оронгон эжелер келип, больницадан да балам больницада жаткан. Анан ошолор келип баламды тартып жардам кылабыз деп мындай ишеничтүү эле аябай ишендирип кетишкен да. Алар деле интернеттен көрүп эле келишкен. Жардам кылалы дедик эле. Биз ушундай фондбуз, балаңарды видеого тартып чыгарып акча кылып беребиз деп анан киргиздирип, врачтардан уруксат алып тартырып кеткен. Алар дагы аябай көп акча жыйнашыптыр. Бирок Сиздерге берген жок? Берген жок. Мен аябай чыкса элден жакшы да бар экен, жамасы да, жаман да бар экен, арасында 5 кол тең эмес экен да. Ушу карапайым эл эле жардам берип келатат. Чын айтсам, ушока чейин эле жардам берип келатышат. Колдорунан келгендерин берип атышат. Ошо бирок момундай ак үйдөн, чоң эмеден, Эч кандай жардам жок. Өкмөттөн бир эчтек алып көргөн жокмун, чын айтсамчы. Аппарат сурадык, өткөндө аппарат сурасак бизге вообще бөлөк аппарат предлагать этип атышат да. Ал аппарат биздин балага жарабайт. Ушундай. Азыр полный алмаштырышым керек. Отсозумду жарабай калды. Отсозумду алмаштырышым керек. Буларды ошондо күндө алмаштырып туруш керекпи? Ооба, буларды моунусун эми булар деген иштетип турсак болот. Эми муну бир жумада бир алмаштырсак. Мо фильтрди карайып кетет да түнгө. Аябай. Ошо моулардын баарын бүт сатып алабыз. Булардын баарын мынакей дагы арзан чыгып калып, Москвадан тоже биздикиндей ооруган балдардын ата-энеси бар. Аябай жакшы келин, ошол мынакей ошол жардам берип, баарын ушул сураштырып, арзаныраак таап берип, аракет кылып берет, жардам кылыпчы. Алардын да балдары ушул аппаратта жатат. Алар деле мынакей аларга деле жардам жок. Айтып атпайм, биздикиндей балдарга эч кандай жардам жок да. Кыргызстанда
жаткан балдар, ушу аппаратта жаткан 6 эле бала бар. Ушу 6 баланын бирөөсүнө да мындай жардам жок. Мамлекет тарабынан Жок. Дагы ошо пенсия кош, анысын дагы 1000 сомун төлөйбүз, налогпу, эмнесине ай сайын барып аны төлөйбүз, патент. канча пенсия алат? 6000 алабыз. Анан мен баккан үчүн 4900 сом алам. Ошол. Эми эмеден баштап дагы 2000 кошулду деп атышат. Мен текшере элекмин, баягы күнү барып ошо алдым да, анысын деле өзүм азыр эме болуп жүрөм да, мындай башым жакшы иштебей да, чын айтсамчы.